Короңуздагы малыңызга салык төлөөгө макулсузбу? Анткени Кыргызстанда малга салык салууну демилгелеген мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Анда салыктын ставкасы жылына бир кой эчкиге 100 сомдон, ал эми бодо мал менен жылкыга 250 сомдон деп белгиленген. Мыйзам долбоордо 40 кой эчки, 3 уй, 2 жылкыдан ашык мал кармаса салык төлөө каралган. Малына салык төлөгөндөр жайыттарды пайдалангандыгы үчүн акы төлөөдөн бошотулат. Ал эми белгиленген сандан ашпаган малы бар жарандар жайыттын акысын гана төлөйт. Чогулган салык жергиликтүү бюджетке түшөт. Долбоордун демилгечиси Жогорку Кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев эл өкүлү мындай жол менен айыл өкмөттөрдү дотациядан чыгарууга боло турганын айтат. Бизде, урматтуу коллегалар, bir жылда ошол айыл өкмөтүбүздүн бюджетине 1,5 миллиард сом каражат түшөт. Ошондо биздин айыл өкмөттөрүбүз центральный өкмөттү карабай акча бериңиз, в районе грант бериңиз, мал жандыктарга салык киргизчү болсок, бизге жылына bir жылда 3 миллиард сомдун тегерегинде акча түшөт экен. Ал эми 8 жылдан бери фермерлик менен алектенген Захридин Камилжан уулу малына салык төлөөнү туура көрбөйт. Ал эт багытындагы бодо малдарды багып, киреше табат. Короосуна 35 бука байлап багууда. Алардын тоютун камдап, багуу оор түйшүктү талап кылат. Мындан улам фермер тоют кымбаттап жаткан чакта салык төлөө ашыкча деп эсептейт. Мисалы үчүн өзүбүздүн булардын баары тоюттары өтө эле кымбат. Бизде азыр ушул моментте бул баккан немеси ham азыр налог деген немесе өтө туура эмес эле. Мен ого мындай жатканда жеке оюм каршымын. Ондой бизге ошондой маселе кыла турган болсо, мисалы туура өнүккөн мамлекеттерде ушундай фермерлерге шарт бар. Кандай? Тойтун албайт олар. Оларга жер ажыратылган. Жер өзүнүн жемдеринен, мисалы жемдеринен сатып албайт олар. Өздөрү чыгарат. Мындай жатканда неме кылбайт. Биз азыр бунун чөптөрүн, булардын жемдерин биз өзүбүз жеке сатып алабыз. Ал эми жарандар малга салык салуу ашыкча деп эсептешет. Анткени өз алдынча мал жандыктарын көбөйтүп жашап жаткан карапайым калкка бул оорчулук жаратат. Анткени мыйзам карапайымдарга гана иштеп каларын айтышат. Малды ошо мигранттар акча салып ата энесине, алар мал алып, анан көбөйтүп атат. Ал балдарыныкы. Эми жанагы жайлоодогу чыгып алып жерди басып, анан сел жүрөт деген Алла Тааланын иши ал. Жашта ошол кичине налог төлөгөн каладагы малдарга кичине компенсация берсе эле, ошондо төлөсө болот. Ана компенсация жагыла бир адам бир мал 40 койду 4 жылда ошол 100 сомдорго жеткириш кыйын болот да. Тойту бар. Бул багытта экономист Мирлан Убайдылаев сунушталып жаткан долбоорду үй бүлөлүк казынага кол салуу катары сыпаттады. Анткени салыктын бул түрү этке болгон баанын өсүшүн шарттайт. Оболу мал чарбачылык менен алектенген элеттиктерге шарттарды түзүү керек дешет. Ар бир малга же койго салык салуудан алдын фермерлерге, жарандарга кандай пайда келтирсек болот. Анан ошол аркылуу мына азыркы жүргүзүлүп аткан саясатты ишке ашырса болот да. Ошону биз карап көрүшүбүз керек. Ал үчүн сөзсүз түрдө баягы мен сунуш катары айтып аткан убойнолорду кошумча ачыш керек. Мамлекет алдын ала ошол эт сатып алыш керек. Же болбосо эт болбосо ошол мал жандыктарын биз сатып алабыз, сатып алууга даярбыз деген саясатты жүргүзүш керек. Ошондо анан силер пайда алып атасыңар, пайда алганыңардын негизинде бизге салык төлөйсүңөр мамлекетке деген сыяктуу саясат жүргүзсө болот. Буга чейин чиновниктер тарабынан койлорго паспорт алуу сунушталып, кызуу талкууга калган эле. Ал эми ушул эле депутат Жеңишбек Токторбаев дыйкандарга жер салыгын көтөрүүнү сунуштап жатат. Эске салса, Кыргызстанда 1,7 миллиондон ашуун бодо мал катталган, майда жандык 6 миллиондон ашкан, жылкынын саны 534 миңге жакын. Өлкөнүн ички дүң өнүмүндө айыл чарбасынын үлүшү 15%га жакын. Алмагүл Эрке, Байгызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.